Assalamu alaikum, айылдаштар, амансыздарбы? Бүгін буйрса ушул жерде Ак Калпакчан агаларыбыз, комиссиянын мүчөлөрү, комиссиянын төрагасы, наблюдательдер, ушул иште салым кошуп кызмат кылган жигиттер, анан Максат жигитибиздин атасы, ушул иште башынан бери көзөмөл кылып өзүнүн кеңешин берип келип аткан Үсен дамла баардыгы ушул жерде чогулушкан. Бүгүн буйрса Максаттын атасы өткөнкү видеодо айтканыбыздай, бала кайсыл жерге барып дарыланат, кандай аракеттер болот, ошонун баардыгын иш кагаздарын алып келебиз деген. Азыр комиссия таанышып атат кагаздар менен. Мындан максат эмне? Максат бүгүнкү күндө билесиздер, бирин алдамай заман, бирөөлөргө акча берип алданып калып, кайсылдыр бир уюмдарга алданып калып жүргөн заман. Ошол учурда биз мамлекетте белгилүү болгон, иш алып барып жүргөн, иши дайым болгон бир кишилерге ушуларды аманат кылып тапшырайлы деп документтер менен таанышып атабыз. Канчалык бул биздин өлкөбүздө орду бар, качандан бери алып барып келет, тажрыйбасы бар. Себеби бул элдин акчасын жокко сапырбайлы, ысырап кылбайлы деген максатта комиссия иш алып барып атат. Азыр бул кишилер таанышып чыгат, андан кийин өздөрүнүн ойлорун айтышат. Benim familiyam da hayırlı. Иншалла. Дагы бизге наблюдательдер келип атат. Бул кишилер ушул иштин жүрүшүн баштан бери күзөтүп келишип аткан, кээ бирлери аралашып аткан, кээ бирлери ошол WhatsApp'тан келип аткан жаңылыктардан гана кабардар болуп турушкан. Бүгүн толук көрүп кетейли иштин аягын деп келиштир. Мына буйрса комиссиянын ишин баштан бери күзөтүп, социалдерден жүргөн кишилер, андан сырткары аралашып жүргөн кишилер бүгүн жыйынтыгына көзөмөл кылып өзүбүздүн оюбузду айталы деп келиптир. Бул кишилерден да Алла разы болсун. Бүгүн өзгөчө кылып жалаң эле мечитте тарта бербей ушул дамланын кабинетин сурандык эле ушул жерде бир тартип коелучу деп. Батпай калдык, бирок жүрөктенен буйрса батабыз. Сүйлөшкөн мага ол жасай албайм деп айтмам. Ошону сага ороз айтарым, ошону бир жакшылап тактап, до конца ушу операция бүткөнгө чейинки толук кылып алган жакшы деп. Эми Ушул убакыт буларды да эми Кудай кааласа жакшы эле болот да, тез эле болот деп ойлойм да. Biz uşu köpçülük eldin altından geldik. Eldin altından komissiya olduk. Эми ошол көзөмөлдү анан суроо жоопду ошол элдин altından берип атабыз да.